квартираны апрелге чейин берген. Өзүм менен чогуу иштеген бир эженин үйү. 1-2 айдан кийин биздин сурогубуз да бүтүп калат. Апам кайсыл жерде калат деп кыжалат болуп кайрылуу жасап жатам. Өзүм башка жерде жашайм. Кайнене, кайнатам колундамын. Күйөөм, балдарым бар. Үйүбүз тар, шартыбыз болбогондугу үчүн ушинтип квартирада карайм. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз журтчулугу. Деги эле жалпы биздин мекендештер, мына өзүңүздөр билгендей, биздин Бай Казына кайрымдуулук фонду 2 жылдан бери өзүнүн ишин так жана туура аткарып келет. Кыргыз жергесиндеги жашап кыйналып жүргөн мекендештерибизге абдан чоң болсо дагы, кичинекей болсо дагы өзүбүздүн салымдарыбызды кошуп жардамдар берип келатабыз. Мына бүгүн дагы ошо Ноокат шаарында жайгашкан бир кыйналган бир үй бүлөгө өзүбүздүн жардамдарыбызды күндүн кечкирине карабастан келип отурабыз. Анда эмесе алдыда бардык видеолорду сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, биздин жанагы жардамга муктаж үй бүлө ушундай барачный үйдө жашайт экен. Бул да болсо бирөөнүн 2 айга берип турган квартирасы экен. Ошон үчүн азыр сиздер менен биргеликте ушул айымды маекке тартканга аракет кылабыз. Бул жерде айнектер да жок экен. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Биз Бай Казына кайрымдуулук фондунан келдик. Мен аты жөнүм Кенжебек Анарбек болот. Бай Казына кайрымдуулук фонду 2 жылдан бери өзүнүн ишине жардамга муктаж болгон инсандарга жардамдарын берип келет. Биз атайын бүгүн сизге ушул Бай Казына кайрымдуулук фондубуздан келип, кичинекей болсо да өзүбүздүн жардамыбызды берип кетейин деп отурабыз. Мүмкүн болсо кире эле. Жактарын караңыздар. Ушундай үйдө жашайт белеңиздер туугандар. Мына азыркы замандын өнүккөнү 21-кылым ушундай условияда жашайт экен. Биздин бир мекендешибиз туузду бияка чечет. Кандайсыз же? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Мени таанып атасызбы? Жок. Башкасын да айтып жарыматсам алай. Урматтуу мекендештер, ушул биздин кыйналган үй бүлөбүзгө келип отурабыз. Ушул бир комната. Печкасы да, печкаңыздар ham жокпу? Мына сыйбы? Бул квартира. Үй суук экен, аябай суук экен. Ушундай ылымта дейсизби? Ылымта экен, ушундай кыйынчылыкта жашайт экен. Бул бирөөнүн квартирасы, Ушул комнатасын эле бергем сиздерге. Жок, да бир комната бар. Бош ал, эч бала жок. Суук. Көмүрлөр кандай? Көмүр жакпайсыздар. Печка жок. Печка жок. Продуктаңыздар кандай болуп атат? Продуктабыз бар. Ушу апам, азыр орукчан апам. Элден жардам сурайын деп. Жакшы эже, биз атайын мына Москва шаарында түзүлгөн мекендештер тарабынан түзүлгөн Бай Казына кайрымдуулук фонду бар бизде. Ушул мекендештер тарабынан түзүлгөн. Биз ошол кичине болсо дагы ошол сиздерге өзүбүздүн жардамыбызды алып келип отурабыз. Анан ушул сиздердин жардамга муктаж экениңиздерди билип, үйгө муктаж экениңиздерди билип, ушул кыргыздын бир бактылуу үй бүлөсү көчөдө калбасын, кыштын суугунда üşүбөсүн деп сиздер менен кичине маек куралы деп келип отурабыз. Урматтуу кыргыз элим, апам группада бул жерде квартирада жашайбыз. Апам өзү жалгыз жашайт. Мен жалгыз кызымын. Апаман кабар алып, өзүм карап турам. Квартираны апрелге чейин эле беришкен. 2 айга эле квартирабыз аябай суук. Ток печкабыз да жакшы жылытпайт. Шарты жок бул жердин. Апама временка үй болсо да алып берели деген максатта ошол ойдо кайрылуу жасап жатабыз. Урматтуу кыз элим, сиздерден жардам сурап кетебиз. 1 сом, 2 сом болсо да аз дебей жардам берип коюңуздарды суранамын. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Апам ушул жерде жалгыз турат. Өзүм келип кабар алып турам. Үйү суук, обогревателибиз да жакшы дебейт.
Мен өзүм жумушта иштейм, айлыгым өзүм балдарыман ашпайт, үй бүлөлүмүн. Апам пенсиясы дары дармегине жакшы жетпейт. Үйгө керектүү нерселерди карызга алып келдим. Телевизор, ушул ток плита, тамак пиширчү плита, духовка алып бердим. Ушундай керектүү нерселерди карызга алып келип, ушинтип карап атам. Апам группага жылына чыгарабыз. Пенсиясы 3900дөн эле чыгат эле. Кече октябрда кошулгандан кийин 6900 болду. Больницаларга көрсөтүп турам, лечение алдырам, врачтарга көрсөтөм, продуктасына зорго жеткирем. Анан квартплатабыз 5000ден төлөп жүрдүк, кийин 3000ден төлөдүк. Азыркы учурда апрелге чейин бир эже жардам кылып бекер берип турду. Мен уже үшүп калдым эже. Сиз үшүбөй атасызбы бул жерде? Жок, үйрөнүп ончо ишибейм. Ылык кийинип алып отуруверем да. Калың кийинип алып отуруп элесиз, бирок аябай суук. Окат кылам, ыйылым табып, майда чайда чайпай кылып. Айнектериңиз да жок экен, кыйналып атасызбы? Айнекти клёнка калып калың кылып тосуп койдук, анан эми. Клёнка менен тосуп койдуңуздар, Жакшы. Кудайым буйруса сизге Азма суук ама. Апрелге чейин беришкен, апрелге чейин 2 ай барбы? 2 ай бар, 2 ай бар. Болду ушу апрелге чейин отурабыз да. Үшүбөй атасызбы, азыр үстүңүзгө бирдемке кийбейсизби? Жок. Үшүбөй атасыз. Калың кылып тосуп койдук, анан эми. Клёнка менен тосуп койдуңуздар, Жакшы. Кудайым буйруса сизге Азма суук ама. Апрелге чейин беришкен, апрелге чейин 2 ай барбы? 2 ай бар, 2 ай бар. Болду ушу апрелге чейин отурабыз да. Үшүбөй атасызбы, азыр үстүңүзгө бирдемке кийбейсизби? Жок. Үшүбөй атасыз. Кудайым буйруса сиздерге жаңы үйдү чогуу кыргыз эли менен биргеликте сатып алып беребиз. Аллахым ошол күндөргө баарыбызды чогуу жеткизсин. Урматтуу кыргыз элим, биздин Байказына кайрымдуулук фонду дагы жөн келген жокпуз. Бул жерде атайын ушул чогулган акча бар. Кичине болсо дагы керектүүңүзгө жаратасыз. Мынаны алып алыңыз. Бул мына тыйындар дагы элдин акчасы болгон үчүн биз өзүнө кайтарып атабыз. Ал эми М-банк номериңизди айтсаңыз. Разы болсун, чоң рахмат. М-банк номериңизди айтып коюңуз эле биринчи. 0551 779 779 74 03 77. Аллахым майрамкы деп чыгат экен, Аллахым ар бир салган пендесине, эксан салган пендесине Аллахым өзү разы болсун. Ар дайым берешен эл деп айтам. Кыргыз эли ар дайым берешен болуп келгенбиз. Ошонго байланыштуу мен азыр калган сумманы бул жерден жүрөктөн чыгарып бүгүнкү жардамга муктаж болгон биздин үй бүлөгө берип кетебиз. Майрамкы деп чыгат, Аллах разы болсун, жардам бергендерге. Иштерине ийгиликтер болсун, ден соолукта болушсун. М-банкыңызды карап коюңуз. Акча түштү. Аллах разы болсун бергендерден. Ден соолукта болуңуздар, иштериңизге да ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, мына биз кабар алып келдик. Эми сиздерден бул жагы жардам бериңиздер, баарыңыздардан суранып кетебиз. Кыргыз эли, мен ойлойм, эң бир боорукер, эң бир кол ачык, бир тууганын көчөтө таштабаган элбиз. Эже, жакшы болуп кетиңиз, Кудайым бурса жакшы жардам беребиз. Чыкпай кое бериңиздер, эшик суук экен аябай, Жакшы калыңыздар, макул. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин бир бордошубуз ушундай суу түшкөн жерде, суукта аябай, бул жерде ачыгы адам баласы жашайт деп мен айта албайм. Мына өзүңүздөр караңыздар, бул жерде айнектер жок, мындай плюкаларды таап коюшкан. Шарттар аябай начар экен. Эми кандай болсо дагы ушул үйдү берген айымга чоң ыраазычылык айтабыз. Келиңиздер мекендештер, ушул биздин эжекебизге колдон келишинче жардам берели. Анткени мына бир жалгыз бой кызы бар экен, башка эч ким жок дейт. Мен ойлойм, ушунчалык кыйынчылык жерде сөзсүз түрдө Кудай Таалам кыйынчылыкты бергенден кийин артынан жакшылыкты берет экен. Кырандай кыргыз эли, баарыңыздардан өтүнөбүз ушул айымга
колдон келишинче жардамыңыздарды бериңиздер.